Assalomu alaykum jamoat. Bugun 17-mart. Çöceleribizge 3 günlük boldu. Qara Shahzodaning çöceleri. Sizlerge videoda çöceler boyunca bolboyt. Именно Brudur'dun tugu setka. Setka жақшыбы же мындай одеял коюп койгон жақшыбы, ошо боюнча болот. Bu атайын жасалган, түгүндө кык тазалай турган жери бар. Ушуну плюсу, минусун айтып берейин. Плюсу кыкты оңой тазалайсыңар. Ал эми минусу мына туугандар. Чөжөлөрдүн мындай тырнактарын көрдүңөрбү? Сеткада жылынып калат. Эки жагы тең. Дагы бир чөжө. Bunun деле мына тырнактары жылынып калган сеткадан бу. Мыналардын ичинде деле экөөндө бар экен. Ошо себептүү жаңы чөжөлөрдү мындай сетканын үстүндө калтырбаш керек. Болушунча паласпы, одеялбы салып койгула. Ыңгайлуу болот ошондо. Касал болуп чөжөлөр өлгөн жок. Болгону мына. Булар үчүн бул деле оору. Мына туугандар. Экинчи жагы. Brudur'дун ичинде лампочка постоянно жанып туруш керек. Өчүрүп койсоңор үшүп калат. Жагып туруп, мынаны глухой жабып койсоңор, сеткасы жок ойзбу эле айнек коюшот, мындай болот. Дымыгып калышат, ысыкта пишип калышат. Ошо себептүү болушунча мындай сетке коюп койгула. Жөжөнү ушундай жакшы карап багыш керек экен туугандар. Кечки маал мен зерикпей жабып атам. Ойзбуду кайра саморез менен жабып коюп атам. Күндүзгү маал чыгарып коюп атам. Ушул туугандар. Видео жаккан болсо бир лайк, жакпаса дизлайк, комментарий жазып, ой фикириңерди калтырып кеткиле.